Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча долбоорлорго насыяларды бөлүп берүүнү улантууда. Чүй облусунун бир катар райондорунда дыйкандар фонддон алган насыялардын жардамы менен күнөскана куруп иштетип жатат. Теманы Нуржан Ташболотова улантат. Мамасадык Маметов Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан 625 миң сом насыя алып күнөскана курган. Фермер бадыраң өстүрүп, жаз алды менен алгачкы түшүмдү алууга жетишкен. 3 тонна бадыраңды 150 миң сомдон ашык акчага саткан. Айыл банктан Российский фондтун эсебинен 5 жылда төлөп түшүм керек. Кварталга бөлүнгөндө дагы өзүмүн эмен боюнча бөлүнгөн. Азыр ошо кредитти квартал сайын жаап атам. Мына азыр Голландиянын кураш деген сортун эгип өстүрүп атам. Буюрса 10 күндүн ар жак бер жагында түшүм бере баштады. Азыр гүлдөй баштады. Жаңы жылдын астына чейин жакшы эле болот деген чоң ниетте турам. Ишкердин айтымында, эгерде багуу жакшы болуп, убагында сугарып турса, бир бутактан 3 килограммдан 6 килограммга чейин жыйнаса болот. Дүңүнөн сатканда 1 килограмм бадыраң 30 сомдон 100 сомго чейин барат. Сугарганда муну каплини менен, шланг менен сугарылат. Ар биринин түгүндө нипили бар. Сууну кое берилет бочкада. 1 тонна суу бар. Кое берилгенде ар биринин түгүнө тамчылап, өзүнүн нормасы менен суу ичет. Ал эми Сыргак Токталиев күнөскана ишин 2 жыл мурун баштаган. Жалпы 70 сотка аянтка алгаш жашылча жемиштин түрүн өстүрүп келсе, быйыл алдагы жалаң бадыраң өстүрүүнү эп көргөн. Биздин оюбуз боюнча күнөскана масштабный болуш керек, чоң болуш керек, жана ар кайсы региондордо болуш керек. Анан кийин каалаган каалоочу сатып алам, ушул күнөскананы иштетем деген ошол жерден баалуу кагаздарын сатып алып, өзүнүн дивидендтерин алса болот деген ой менен биз токтолдук ошондой ойго. Өлкөдө күнөскана тармагы жакшы өнүгүп келе жатат. Атандаштык анчалык чоң эмес. Мезгил алмашуу учурунда жашылча жемишке болгон суроо талап күч алат. Бул туруктуу кардар бар дегенди билдирет. Дагы бир жакшы жагы күнөскана кыш жай дегенди карабайт. Жыл бою түшүм алууга болот. Бул албетте талбаган эмгекти өзгөчө камкордукту талап кылат. Күнөскана ичинде абанын температурасы дайыма 18 градустан төмөн болбошу керек. Мындан тышкары дайыма тазалап, жер семирткич дары сээп туруу керек. Азыркы учурда биздин өндүрүлгөн бадыраңдарыбыздын сапатын текшерели деп жатабыз. Мына азыркы учурда өзүңөр көргөндөй эле өсүп жатат. Мунун функциясын Cucumber S деген бул открытый грунт тала, Cucumber G деген бул күнөскана деп айтсак болот. Мына күнөскананы ишаратын алдык. 147 жогоруда көргөзүп өткөндөй эле 147 бул ачык таланыкынан дагы ылдый. Биздин көз караш боюнча күнөсканаларда жок дегенде ушундай стандартты өндүрүүсү жарандарыбыз бир аз таза продукция жейт деп ойлойм. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ишкер менен фермерлерди колдоо максатында жеңилдетилген насыя берүүнү улантууда. В данный момент сельское хозяйство. Айыл чарба тармагы банктар аркылуу каржыланып жатат. Биз өзгөчө каражатты кайра иштетүү жана айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жумшайбыз. Нуржан Ташболотова, Бермет Курманбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи